Урматтуу Facebook колдонуучулары, азыр бир нече мүнөттөн кийин Ата Мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев үчүн учурдагы кырдаал боюнча өзүнүн билдирүүсүн айтат. Андыктан каналга кошулуп туруңуздар. Урматтуу каналдын көрүүчүлөрү, биз азыр бүгүнкү кырдаал боюнча Ата Мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Чиркешевич Текебаевдин түз эфирге билдирүү жасайт. Андыктан каналга кошулуңуздар, бөлүшүңүздөр. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу достор. Бүгүн өлкөдө Кыргызстанда кырдаал абдан кууч, татаал, коркунучтуу. 2005-2010 жылдары революция болгондо убактылуу бийлик бир нече сааттын ичинде түзүлүп, өзүнө жоопкерчиликти алып, аны өлкөдөгү бардык саясий күчтөр таанып, жана сырткы дүйнө дагы таанышкан. Тилекке каршы бийликтин жеңилгендигине 4 күн болсо да, бул жолу биз баарыбыз тааныган, баарыбыз баш ийген өткөн мезгилдин бийлигин калыптандыра албай жатабыз. Бул биз үчүн өзгөчө шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп элди көтөрүп чыккан партиялар үчүн кечирилгис ката. Бул биздин кемчилдигибиз. Революцияга катышкан партиялар сүйлөшүп, макулдашып, орток пикирге келип, бийлик органын ошол эле күнү 6 октябрь күнү эле түзүшүбүз керек эле. Мына бүгүн 4 күн өттү, андай келишимге келе албадык. Тилекке каршы саясий күчтөр 3-4кө бөлүнүп, ар кимиси өзүнүн негизгимин деп эсептеп, өзү өкмөт түзгөнгө аракет кылып жатат. Бүгүн талашсыз бир нерсе бар, бир кырдаал бар. Бардык саясий күчтөр, ошонун ичинде экс-президент Роза Отунбаева дагы өлкөдө формалдуу болсо да, бийликке аралашпаса дагы президент бар экендигин, өлкөдө өзүнүн позициясын көргөзбөй, жоопкерчиликтен качып четке кеткен парламент болсо дагы анын формалдуу бар экендигин баары моюнга алышты. Мыйзамдуу бийликти мына ушул эки институт аркылуу түзүшкө туура келет. Биздин мыйзамга ылайык эл ишенимине болгон өкмөттү парламент кечиктирилгис түзүш керек. Мен экс-коллегаларыма кайрадан, урматтуу депутаттар, Ата Мекен коркунучта, биздин өлкөнүн келечеги коркунучта, четке чыкпагыла, жоопкерчиликти алып, акыркы милдетиңерди эл алдында аткарып, жүзүңөр жарык болуп отставкага тарыхта кеткиле. Анын үчүн бүгүн тез аранын ичинде жыйналып
өкмөт башчысын аныкташыңыздар керек. Бүгүн бир нече топ өз өкмөт башчыларын жылдырып отурат. Мен бардык саясий күчтөрдү чакырам. Парламент кандай болбосун, жагабы жакпайбы, ал тандап берген премьер-министрди таанышыбыз керек. Ага өлкөдө тартипти орнотуп, мыйзамды сактаганга мүмкүнчүлүк берип, жардам беришибиз керек. Мына 4 күн болду, бийлик жок. Элге рахмат, граждандык активисттерге рахмат. Коопсуздукту, мыйзамды алар өз алдынча сактап, өлкөнү коргоп турат. Мен укук коргоо органдарына кайрылат элем. Депутаттарга басым болбошун камсыз кылып, бүгүнкү парламенттин жиналышы эркин өткөнүн камсыз кылып беришиңиздер керек. Бүгүн баарыбызга белгилүү бир нече саясий топ өз митингдерин өткөрүп, алар да мен айткан ушул эле талаптарды баары айткан экен. Ушул эле талап. Алардын каалоолору бир. Анткени алардын эли бир, алардын жери бир, алардын мамлекети бир. Алардын ниети деле бир, элге кызмат кылыш керек. Бирок алардын көз караштары ар кандай болуп турат. Мен укук коргоо органдарына кайрылат элем. Ошол жыйналган адамдар бири-бири менен кагылышып кетпегендей, алардын ортосунда арачы кордон түзүп, кагылышууга жол бербеңиздер. Мен саясий партиялардын лидерлерине да кайрылам. Жоопкерчилик да бизде. Биз да өз тарапкерлерибизге кайрылып, бүгүнкү иш-чараларды тынчтык жолу менен бүтүрүп, бүгүн биз жаңы өкмөт менен тарап кеткендей болойлу. Жаңы өкмөттүн алдында негизинен төмөнкү эле маселелер бар. Мыйзамдуулукту камсыз кылуу, экономикалык туруктуулукту сактап калуу, анан эң негизгиси таза шайлоолорду өткөрүү. Таза эмес шайлоо өткөрүү. Ошонун жыйынтыгы менен бийликти узурпациялап, элдин келечегин энчилеп алабыз деген мурунку бийлик партияларынын аракетинен улам мына ушул революция болду. Биз буга экинчи жол бербешибиз керек. Анын үчүн шайлоо таза гана болбостон, карапайым партиялардын, элдин партияларынын парламентке келгенге мүмкүнчүлүк ачып бериш керек. Анын үчүн босогону 7%-тен 3%-ке чыгыш керек. Бүгүнкү парламенттин милдети өкмөттү гана шайлап коюш эмес, парламентке келгенге элге тоскоол болгон босоголорду, барьерлерди алып салуу керек. Залог күрө 5 миллион сом эмес, 1 миллион сомго түшүш керек. Босого шайлоо босогосу 7% менен эмес, 3%ке түшүш керек. Ошондо жаңы адамдардын, жаш адамдардын, карапайым адамдардын өкүлдөрү дагы парламентке келет. Парламентке келбей, шайлоочулардын көптөгөн, ондогон, жүздөгөн миң шайлоочулардын эл өкүлү сыртта калганы, бул биздин мамлекет үчүн коркунучтуу экендигин мына 3 революция көргөздү. Мен бүгүнкү парламенттин алдында мына деп эсептейм, жана депутаттарды ошого чакырам. Дагы бир жолу ошол аларды кайталап койгум келет. Тез аранын ичинде эл ынангандай элдик өкмөт, правительство народного доверия түзүш керек. Экинчиси, 1-2 күндүн ичинде карапайым жөнөкөй партиялардын, элдердин өкүлдөрү парламентке келгенде шарт түзүп, шайлоо босогосун 7%-тен 3%-ке түшүрүп, шайлоо күрөсүн 5 миллион сомдон 1 миллион сомго түшүш керек. Ал эми өкмөт ошол мыйзамдарды тынтыксыз аткарып, шайлоону таза өткөрүп бериш керек дагы. Анан ары Кыргызстан тынчтык менен ийгиликтүү алдыга өнүгүш керек. Дагы бир жолу мекендештер, жоопкерчиликке чакырам. Провокацияга алдырбаңыздар, сак болуңуздар. Баары бүгүн жакшылык менен бүтсүн. Көңүл бургандыгыңызга рахмат.